Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар жана Тунук каналынын көрөрмандары. Сиздер менен бүгүн биз Мерим жана Айжамал болмокчубуз. Ооба, азыркы убакта өтө талкуу болуп жаткан TikTok темасы боюнча Бишкек шаарынын тургундарынын оюн сурайлы деп жаткан учурубуз. Сиздерге кызык болсо, анда биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы эже? Сизден бир суроо сурайлы деп жаткан учурубуз азыркы убакта Кыргызстандын көп эли TikTok деген нерсени пайдаланып көрүп, жаш балдардын баары тең эле ошону көрүп эле терс жака кетип баратат да. Ага сиздин көз карашыңыз кандай? TikToктун дагы эми тарбиялык мааниси бар жактары болсо жакшы. Тарбиялык мааниси болуш керек. Анан тарбиясы ал кээ бирөөлөрдүкү мындай бир туура эмес жагы болсо, ага каршымын. Ошо жаш балдарга тарбиялуу, магыздуу нерселер болуш керек. Ассаламу алейкум эже, азыркы сизге кичинекей сурообуз. Кичинекей болгону менен өтө чоң терс таасирин тийгизип жаткан дагы учуру болуп атат азыр. TikTokко сиздин көз карашыңыз? Эми азыр жаштар эми TikTok деп бир мааниси жок эле нерселер чыгарып атышат. Андан тарбия албай эле кайра бузулуп атышат. Тарбия албай эле бузулуп бир каяктагы бир чет мамлекет, мисалы чоң аялдар эле уятта. Мисалы кыска кийинип алышып, бар жогун ачып алышып, анан ушинтип бул шариятка дал келбейт. Биз мусулман элиге дал келбейт. Андан көрө жакшынакай медиа насаат эмелерин ачып, мындай жакшынакай балдарга үлгү боло турган. Az жаштар баары ошондойду TikTok, Одноклассник, Instagram деп туруп эле бүт баары телефондон баш чыкпай калды да. Азыр бир окуя айтып берейин деп күлүп атпайм. Балам азыр айтсам күлүп кетти да. Эме деп. Бир бала телефонду чукуп келатып эле чалынып кетип атпайм. Эмне мен бомба түштү, эмне болуп кетти деп чочуп кеттим да. Карасам, эже кечирип коесуз, мен телефонду кармадым да. Ушинтип эле эме болуп атышат да, акылынан кетип атышат да. Мен айттым, жакында билбейм, ушу телефонду карап туруп эле кетесиңер го. Ибадат деле кылбай, намаз эмне экенин деле билбей, ошол боюнча эле кетип каласыңар го десем. Ой, эже кечирип коюңуз деп ушинтет да. Ушун үчүн мына игралар деле күйдүрдү балдарды. Каякта мына Free Fire деп эмне дейт. Ошондон башы чыкпай калышты жаш балдардын. Ошону деле жок кылып колдон келсе, жок кылып салган жакшы да. Билбейм, мунун чарасын колдонсо болсо керек да же. Не болбой билбейм, ушуну айтор. Ушул вообще эле эме кереги жок нерсе да. Бул телефондун пайдасына караганда зыяны көп болуп калды да. Пайдасы эми мурункудай кат жазып, туугандар менен почтага барып, эме кылбай, сразу эле акыбалымды сурап, сразу эле эме жакшы кабарлар жеткиребиз. Ошонусу жакшы. А бирок минус жагы көп болуп атат да. Ушинтип ардемкелерди көчүрүп алышып, ушинтип элечи. Менче жок кылып салса жок, аны ким чыгарды билбейм. Жаш балдардын психикасына өтө терс таасирин тийгизип жатат да азыркы убакта. Рахмат эже, сизде Аллах Таалам өмүрүңүздү узун кылсын, балдарыңызга да ыйман берген болсун. Көбүнчө колуңуздан келсе, балдарыңызга телефон карматпаганга да сиз дагы аракет кылыңыз. Аракет кылабыз, буюрса эми балдар эле мына коом бузат да. Эл минтип атпайбы, анан антип атпайбы, бирок аракет кылабыз. Биздин балдар энди мындай керектүү маалында колдонот. Анан эми анча-мынча баары бир жанагындайларга кире беришет да. Чоң рахмат.